Президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууган энеси, Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков жаңы саясий партия түптөп жатканы боюнча коомдо чоң талкуу жүрүүдө. Айрымдары Асылбек КСДПнын таасирин азайтып, өз алдынча саясат жүргүзүүнү көздөп жатат дешсе, кээ бирөөлөр бул жакшы көрүнүш эмес. Мындай жагдай Бакиевдердин тушундагыдай абалга кептейт деп кооптонушууда. Ал ортодо жаңы түзүп жаткан партияга кирүүнү каалагандар Асылбек мырзанын кабинетинде кезек күтүп сагалап жүрүшкөнү кеп болуп жатат. Мындан улам маалымат айдыңында жазда парламент тарайт экен деген маалыматтар желдей жортуп, ар өңүттөн талкууга алынууда. Коррупция, алдамчылык боюнча соттолгон Өмүрбек Текебаевдин ордуна Жогорку Кеңештин депутаты болуп Искендер Гайыпкулов келди. Ага 15 декабрда Борбордук шайлоо комиссиясы мандат тапшырды. Искендер Гайыпкулов 1966 жылы 25 мартта Араван районунун Маңгыт айылында туулган. Ал 2007-2009 жылдары эсептөө палатасынын төрагасы болуп эмгектенген. Качкын Канкор Бакиевдин эң жакын саналаш адамы катары учурунда жакшы эле сайрандаган. Бакиевдер бийликтен ажырагандан кийин көркүрөп турган таасирин жоготуп, өзүн оштун кожоюну сезип калган Мелис Мырзахматовдун колтугуна башкаткан. Президенттик шайлоодо Өмүрбек Бабановду колдоп чуркаган. Жээнбековдорго көз карашы түз эместиги менен белгилүү. Дары-дармек департаментине караштуу Борбордук лабораторияда наркотикалык жана психотроптук заттарды эсепке алууда жана сактоодогу, ошондой эле алардын сапатын текшерүү процедурасында эрежелер одоно бузулгандыгы белгилүү боло баштады. Ал жерде наркотикалык жана психотроптук заттарды эсепке алуучу атайын журнал болбогондугу жана лабораторияда колдонууга жараксыз, мөөнөтү өтүп кеткен стандарттарда бар экендигин иликтөөлөр көрсөтүп жатат. Муну лабораторияга бөлүм башчы болуп келген Адилет Мамбеталиев дагы укук коргоо органдарына тастыктап берген. Адистердин айтымына караганда, мындай көз боемочулукка баруу менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2011 жылдын 18 февралындагы номер 54 токтому аткарылган эмес. Негизи Гүлмира Шакирова адистиги боюнча фармацевт эмес. Бирок аталган тармакты жетектеп, чалма кейин чалууда, өгүз өлбөсүн, араба сынбасын деген кадр саясатынын кесепети элдин саламаттыгын талкалоодо. Ырыстуу чочконун мурдунан бок кетпейт дегендей, Кыргызстандын эрке талтаңы Кубанычбек Кулматов бажы башчысы болуп кеткенден кийин Улуттук банктын жетекчисинин орду бош турат. Аталган орунга мындан 3 ай мурун вице-премьер болуп кеткен Толкунбек Абдугулов кайрадан келет экен деген сөздөр айтылып жатат. Сапар Исаковдун өкмөтүндөгү эң эле иштин көзүн билгени катары сыпатталган Толкунбек Абдугулов ишеничти актай албай жатканы байкалууда. Тың дегени мынтип карайлап жаткандан кийин башка өкмөт мүчөлөрү туурасында кеп козгоп кереги жоктой. Андыктан Исаковдун өкмөтү тажрыйбасыз, чабал катары тарыхта калат окшойт. Орун алмашуудан сума өзгөрбөй турганын эске алсак, Абдугулов мурунку эски кызматына кайтып барганы менен жыргатпайт. Албетте, аздыр көптүр иштеп көнүп калган ишин жөндөп кетер. Бирок арабы кадрларды ары бери сүйрөй бергенден мамлекет утпай турганын дагы эстен чыгарбаш керек. Адегенде алкымды тыйбаса адамдын өзүнө эле жаман. Алкым менен кулкундун айынан бизде бир топ чиновниктер куурап атышат. Куйруктарына култуңдатып калбырды катыра байлап алышкан атка минерлер тууралуу кабар эшиттик. Өкмөткө караштуу мүлктү башкаруу фондунун мурдагы жетекчиси Болсунбек Казаковго жакында кылмыш иши козголушу мүмкүн экендиги айтыла баштады. Бирок кылмыш мүлктү башкаруу фондун жетектеп тургандабы же ага чейин монополияга каршы агенттикти жетектеп тургандабы айтор козголот деген кеп желдей тарады. Бул боюнча атайын иликтөө иштери жүрүп жатканын кошумчалашты. Эгер Казаков ак болсо, албетте таза чыгат. Кокус кокую бар болсо, анда жооп бериши керек эмеспи? Жогорку Кеңештин депутаты Айнуру Алтыбаева 2013 жылы Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөө үчүн 20 жылдык мөөнөткө насыя иретинде Кытайдан алынган 386 миллион доллар каражат натыйжалуу жыйынтык бербегенин айтты. Ал бул туурасында Бишкек жылуулук электр борборуна берилген насыя абдан талкуу жараткан. Биз Жогорку Кеңештин депутаттары толук колдоп бердик эле. Бирок силер бул оңдоп түзөлөрдөн кийин жаңы мештер курулуп, ал жерде толук өзүбүздүн көмүр иштетилет деп убада бергенсиңер. Эми ушунча ири көлөмдөгү акча салынгандан кийин дагы деле казак көмүрүнө болгон көз карандылык бар экенин белгилүү болду. Биз салган акчалар кумга сиңип кеткендей эле болду. Чоң акча кетти. Эми аны эл төлөп жатат. Бирок биз күткөн натыйжаны ала алган жокпуз деп кашкайган чындыкты айтты. Ырасында туура айтты. Бул боюнча иликтөө жүрүш керек. Жеп ичкен фактылар ачыкталып, күнөөлүүлөр жооп берүүгө тийиш.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мүлк фондунун жетекчиси Дүйшөнбек Зилалиевди суракка чакырды. Бул тууралуу Азаттык радиосу билдирди. Маалыматтарга караганда Зилалиев бомба тууралуу жалган маалымат боюнча мурда козголгон кылмыш иштин негизинде көрсөтмө берди. Андан башка маалымат айтыла элек. Буга чейин УКМК Сооронбай Жээнбековдун ант берүү күнү бомба коюлду деген кабар боюнча кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Жергиликтүү маалымат каражаттары бомба тууралуу милицияга ИИМ академиясынын курсанты кабарлаганын. Ага бул тууралуу 1532 БК мамлекеттик номерлүү Lexus машинесинен белгисиз бирөө билдиргенин жазышкан. Кийинчерээк машиненин номуру Зилалиевге таандык деген маалыматтар чыккан. Бишкек шаарында ырчы Дилшат Хангелдиеванын автоунаасын талкалап, кийимдерин уурдап кетишкен. Бул тууралуу ырчы өзүнүн интернет баракчасына жазып чыкты. Замандаштар, ушул видеодо менин автоунаамды тегеренип шыкалап карап, ары бери өтүп жаткан жаштар бири кыз, 3 эркек балдар экен. Видеого жакшы түшпөй калыптыр. Эшик айнегин сындырып, ичинен пакетте салынган жаңы кийимдеримди уурдап кетишиптир. Жаштар уурлук кылганы көрүнүп турат. Анан милицияга чалып 2 саат күтүшүп, анан түз эле Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнө арыз жазайын деп барсам, милициябыздын айткан сөзүнө кыжырландым. Эже, бир байкуш бомуш ачка болуп айласыздан сизди машинеңизди талкалап ичинен уурдап кетти да. Эми аларга да кыйын, акчасы жок. Туура түшүнүңүз да дейт. Коомузду тартипке салуу бул орган кызматкерлеринин иши экенине ишенип кетсең, кебелишпейт. Биз ужинге бараттык эле. Эми сиз үчүн ачка калалыбы деп кайра мага милдет кылышат. Эже 2 вариант бар. Бири жазыңыз, же жазбаңыз деген варианттын 6 жолу кайталады. Биздин ички иштер министрлиги ушундай кызматкерлерди жумушка алса, биздин коом оңолушуна көзүм жетпей калды. Күмөнүм бар. Урларга кырыша болуп жүргөн милиция кызматкерлерин да угуп жүрөбүз. Аман эле болушсун ошондой деңгээлдеги милицияларга деп жазган ырчы. Дүйнөдө биринчи жолу Дубайда төөлөр үчүн оорукана ачылды. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазышты. Маалыматка ылайык, оорукана бир убакта 20 жаныбарды кабыл ала алат. Операция баалары 845 евродон башталса, рентген, УЗИлери 92 евродон өйдө турат. Бириккен Араб Эмираттарынын тургундары көбүнчө төөлөрдүн жарышын өткөрүп көңүл ачышат. Асыл тукумдуу төөлөр $1 миллион чейин турат. Оорукана кымбат төөлөрдү медициналык көзөмөлдөн өткөрүү үчүн ачылган. Дубай Camel Hospital бейтапканасынын курулушуна 40 миллион дирхам, 756 миллион сом сарпталган. Ал жакта өз ишин мыкты билген мал доктурлар иштеп, заманбап медициналык жабдыктар коюлган.